Рахмат, саламатсыздарбы? Мен суроом Айыл чарба министрине, урматтуу Аскарбек Сапарбекович. Мына дыйканчылыкка шарт түзүү боюнча, дыйкандарга жардам берүү боюнча сиздер кандай бир жеңилдеттүү бир система киргизип жатасыздар да? Мындай менин сунушумда сиздерге мына дыйкандардын жерин айдап берип, өрөөнүн сээп берип, анан дыйкандар караса, анан көзүндөсү эгинди топтоп, анан кийин сиздерге чыгашаны төлөп берсе. Ушундай программа, системаны киргизип атасыздарбы сиздер? Сүйүнбек Абдулдаевич, биз ошол дыйкандар айыл чарба өндүрүшүн сапаттуу жүргүзүш үчүн шарт түзүп берип атабыз да. Балык бербей, кайырмак берип атабыз да. Бул кандай? Биринчиси бул үрөөн. Дүйнөлүк айыл чарба өсүмдүктөрүнүн селекциясынын алдыңкы сортторун алып келип таратып атабыз, көрүп атасыз. Мына генетикалык потенциалы 90-100 центнерге чейин түшүм берген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кылкандуудан эгиндерин, үрөөндөрүн алып келип атабыз. Аскарбек Сапарбекович, аны рахмат, аны иштеп атасыздар. Мен суроом, сиз мына дыйкандардын жерин айдап берип, андай жок. Аларды үрөөнүн эгип, ушундай бир система, программа иштеп жатасыздар келечекке. Барбы ушундай? Эми Сүйүнбек Абдулдаевич, МТС-терди түзүп атабыз. Анан эми элдин жерин барып алып айдап берүү бүгүнкү күндө өзү оорураак маселе го деп эсептейм. Аскарбек Сапарбекович, көп мамлекетте ушундай бар. Элдердин ушу шарт түзүп беришет дыйкандарга. Дыйкандар эгинди топтошуп, кийин күздө сатышат дагы. Мамлекетке ошо чыгашаны, канча чыгаша төлөп беришет, кайтарып берет да. Ушундай программа азыр акыбал оор болуп атпайбы? Бир канча жерлер айдалбай калып атат дыйкандардын. Эмне? Өрөөн кымбат. Мына май кымбат бардыгычы. Услуга кымбат. Ошого айтып, ушундай нерсени келечекке программа киргизиш керек бул кабинет министрлери тарабынанчы. Макул, Сүйүнбек Абдулдаевич, ойлонуштуралык бул. Эми мына бүгүн абдан көп суроо болуп кетти. Мына биздин өлкөбүзгө көптөгөн товарлар Данияр жолдошубуз негизинен импорттолуп келет да турабы? Импорт менен келет. Анан эми акш долларлар өсүп атат, кескин көтөрүлдү. Мына бул сизге дагы, анан Улуттук банкка дагы ушуну кандай чара көрүп жатасыздар? Сүйүнбек Абдулдаевич, негизи эле түздөн түз интервенция кылып, же болбосо бааларга кандайдыр бир таасир эте турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ага бюджетибиз да жетпейт, негизи экономикабыз да жетпейт ага. Ошол үчүн азыркы күндө эң биринчи чаралардан бул ошол товарлардын биздин базарларыбызда болушу биринчиден. Экинчиден жана спекулятивдик настроенияларды болтурбоо. Бирок биржага жараша товарлар канчалык өссө, ошонун мейлиндей өсүшүн көзөмөлдөп турушубуз керек да. Кандайдыр бир түздөн түз таасир этип, же болбосо эмете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок азыр мисалы үчүн буудайды алсак, НДСтерин 0 кылдык. Алар толугу менен салыгы жок кирип келип атат азыр. 26 ошо өндүрүштөргө түздөн түз шарт түзүлүп берди. Ошонун айынан азыр 6 айлык толук запасыбыз бар да, ошо буудайдан. Ошондой эле азыр майга, кумшекерге НДСтерин толугу менен алып, ошолорго жеңилдетип берип атабыз киргенге. Ошондой бир механизмдер менен кандайдыр бир жеңилдик кылып, ошолорду бааларды турукташтырып турганга ошондой эле механизмдерибиз менен иштер алып барып жатабыз да азыр. Рахмат, анан өткөндө да сиздерге ушундай суроо бердим эле. Мына эпидемия башталганда билесиз, 3 жыл мурун мына күнүмдүк азык-түлүктөр абдан кескин жоголуп, кийин кымбаттана сатабыз деген учурлар пайда болгон да. Ошон күч түзүмдөр менен биргеликте иш-чара алып барсаңыздар, азыр эми ушундай шылуундар да көп да алып сатарларчы. Биз бул жакта мамлекет кыйналып атат, мына сиздерди ар бир жумада чакырып маалымат угуп атабыз турабы? Элдин жашоо шарты оңолсун, түзөлсүн. Ошол мезгил жанагындай шылуундар, соодагерлер пайда болбосун да, товарларды бекитип алып, анан кийинчерээк сатабыз дегенчи. Ошону чогуу биргеликте иш алып барсаңыздар. Макул. Анан жанагы Исхак Абсаматович да жакшы сунуш берди. Мына биздин көп окуу жайларда акш долларынын окутуп атат да, ошол доллардын эмесин. Биздин сомубуз бар да Кыргызстанда. Ошон үчүн ушул жакка да көзөмөл салып койсоңуздар сиздер, макулбу? Ал сунушту планга киргизип алдык. Билим берүү министрлиги менен чогуу бирдикте ал ишти алып барабыз. Рахмат. Эми көп суроолор айтылып калды. Эми сизде кайталаштын кажети жок. Рахмат сиздерге. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.